Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын жума күнкү толукталган чыгарылышы. Аны мен Зайырбек Чумуналиев кенен тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алдыда кыскача түрмөк. Ала Бука районундагы дүкөндү өч алуу максатында өрттөөгө буйрук берген делген адам кармалды. Сот Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы Алтынбек Пирматовду күнөөлүү деп таап 1 миллион сом айып салды. Бүгүн кечинде таравих намазы окулат. Рамазан айы 30 күнгө, кээ бир күндөрү айдын жаңырышына карап 29 күнгө созулуп, орозо айт майрамы менен жыйынтыкталат. Сөздөрдү туура эмес сүйлөгөн сөздөрдөн, гыйбат, ушак, жалгандан, башка нерселерден да толугу менен тыйылып оңоло турган нерсе бул ушу Рамазандын орозосунда боло турган нерсе. Ошон үчүн бул берекелүү айда биздин момундардын кыла турган ишибиз. Орозомун дегенде орозо кармап, ниет кылып кармагандай сөзсүз түрдө тилден этият кылыш керек. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору кара тизмеден текшеребиз. Айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакбар жигитибиз. Каракол шаарындагы лыжа базасында каза болгон сноубордчу досу менен кагышып кеткен. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Тергөөнүн маалыматына караганда адам алган жараатынан улам мүрт кеткен. Факт маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Милиция экспертиза дайындаган. Спутник агенттигине маалымат булак билдиргенде 1982 жылкы жаран, анын досу Казакстандын жарандары. Ала Бука районундагы дүкөндү өч алуу максатында өрттөөгө буйрук берген делген адам кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шектүү мурда положенец статусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон. Кылмышка шектелип, Ала Бука районунун тургуну кармалды. Шектүү 11 январдан бери Россияда болуп, шериктери аркылуу Өрүктүү айылындагы азык-түлүк жана курулуш дүкөндөрүн өрттөп жиберген. Дүкөндөрдүн ээси менен шектүү өчөшүп жүргөн. Келтирилген материалдык чыгым болжол менен 43 миллион сомду түздү деп айтылат маалыматта. Буга чейин бул фактыга байланыштуу өрт койгондор жана ортомчу болгон киши кармалганы кошумчаланды. Сот Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы Алтынбек Пирматовду күнөөлүү деп таап 1 миллион сом айып салды. Соттук отурум 24 февралда Ош шаардык сотунда каралганын облустук соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечимине ылайык Пирматов кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу 3 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, эч жака кетпөө тилкатынын негизинде абактан бошотулду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Пирматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптап, былтыр 2 декабрда кармаган. Тергөөнүн маалыматында ал буга чейин Ош шаарындагы Туран Кичи районунда сел суусу агып түшүү каналга бөлүнгөн 2,2 гектар жерди мыйзамсыз берүүгө көмөктөшкөнү белгиленген. Тагыраагы Пирматов Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты сел сууларын агызуучу каналдын жер тилкесин жеке менчикке берүү үчүн жасалма аукционду уюштурууга көмөктөшкөнү аныкталган. Пирматов жана анын адвокаты жакындары бул тууралуу комментарий бере элек. Эскерте кетсек, буга чейин аталган кылмыш иши боюнча Ош шаарынын экс-вице-мэри Жасур Азимов, Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын экс-башчысы Алтынбек Токошев, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын экс-башчысы Ашым Семетеев жана кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош филиалынын экс-башчысы Ильяс Сансызбаев кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Быйыл 14 июлда катуу жаандан кийин Акбура дарыясы кирген. Кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинаны сел агызып, үйлөр, көпүрөлөр, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда жүздөгөн турак жайлар зыян тарткан.
Бишкектин 1-май райондук соту зомбулуктан каза болгону айтылган Айжан Алыкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти карай баштады. Бул күнү сот өкүмү чыгат деп күтүлүп жатат. Маркумдун жакындары иш каралар алдында соттун имаратынын алдында акция уюштуруп, соттон адилет чечим чыгарууну талап кылышты. Алар айыпталуучуга катаал жаза берүүнү өтүнүштү. 39 жаштагы Айжан Алыкулова былтыр 24 февралга караган түнү баш калаадагы батиринде киши колдуу болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалган. Учурда ал тергөө абагында отурат. Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32,1% же 4212 окуяга көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Маалыматка караганда 9 учур 2024 жылдын 6 айында катталса, 2023 жылы 18, 2022 жылы 7 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Тажикстандын Кыргызстандагы Кайрагач анклавы жоюлат. 4 көчө нейтралдуу статуска ээ болот. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камшыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча макулдашуулар боюнча маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында Лейлик районунан Тажикстанга 190 гектар берилип, кайра алардан 190 гектар жер алынат. Ошондо Тажикстандын Кайрагач участогунан 155 гектар жер жана Кайрагач анклавынан 35 гектар жери Кыргызстанга өтөт. Парламенттин биргелешкен комитети Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча макулдашууларды колдоп берди. Жогорку кеңеш биргелешкен комитетинде Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча жетишилген макулдашууларды колдоп берди. Эки өлкөнүн макулдашуусу боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баяндама жасап, эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын билдирди. Атайын кызматтын башчысы Тажик тарап 1924 жылдардагы материалдар менен иштөөгө чакырып келгенин, ал эми Кыргызстан 1991 жылдагы документтерге таянганын белгиледи. 2021 жылдын тартып, эки мамлекеттик өкмөттүк делегациялары чегараны тактоо иштерин жигердүү улантып, талаа изилдөө жана камералдык жумуштарды жүргүзүүнүн натыйжасында төмөнгөдөй жыйынтыкка жетиштик. То есть биз в конце концов бир эмеге жыйынтыкка келдик, что биз жанагы 1924-27 жылкы карталар менен эмес, 1991 кабыл алынган азыркы биздин жашап турган чегараларыбыз боюнча тактоолорду баштадык. Ушуга экинчи тарап макул болду. Жыйында Ташиев чегара маселесин чечүүдө Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондарындагы 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга берилгенин айтып, Тажик тараптын 195 гектар жери Кыргызстанга алынганын кошумчалады. Ошондой эле Тажикстандын Кыргызстандагы Кайрагач анклавында жоюлган. УКМК төрагасы чыр чыгып келген головной тилкеси боюнча да маалымат берип, андагы 3 люктун 1,5-3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкеси 1,5 люк менен Тажикстан тарапка өткөнүн билдирди. Ошондо мына негизги маселелерди мен айтып өтөйүн, ушуларды карап коюңуздар. Биринчи, Лейлек району боюнча мамлекеттик чегара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасына пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Муну Лейлектиктер, Баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Эки өлкөнүн чегара маселесин макулдашууда Кыргызстандын достук айылы Тажикстанга толук берилип, талаштуу болуп келген 4 көчө нейтралдуу аймакка ээ болду. Мындан улам аталган көчөнү Кыргызстан менен Тажикстан бирдей пайдаланат. Мындан сырткары эки мамлекет ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуулар боюнча да толук маалымат берилди. Андан сырткары достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мякка айткандачы,
пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, biz bulardan da чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Берилген сунуш колдоо таап документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Алар тарыхый күн болгонун айтышса, айрым депутаттар Ворух анклавындагы келишимде кемчиликтер бар экенин билдиришти. Негизинен азыр бул кишинин сөзү боюнча ушулар бардыгы көңүлгө алыныптыр да. Эми Варухтун тегерегинде биз, конечно, бесспорный биздин жерлерде 19 000 жерлерде эйлеп турган алар. Аны эми 14-кө чейин түшүрдүк деп атпайбы. Ал жагы эми ушул жагы кичине эми болуп калыптыр. Мындай кемчиликтей болуп калыптыр да. Бирок эгер жалпы Кыргызстан боюнча тажик-кыргыз маселесин алганда, аны караштырып көрүш керек да. Может быть, ушул кемчилик менен башка жакта биз артыкчылык алып калдык. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев делимитациялоо иштерин толук бүтүшү чечкиндүү кадамдардын бири деп эсептейт. Ошол эле учурда чек араны тосуу иштерин да тездетүү керектигин билдирди. Ал буга чейин эки өлкөнүн чек арасы башаламан жайгашып, чыр чатактар катталып келсе, эми такталган чек ара менен тынчтык орной турганын кошумчалады. Бул азыр делимитация маселеси бүттү да. Эми жанагы демаркация деп ошол жерлерди зымды тартып, ошол жерди дароо бекитиш керек да. Менин оюм ушундай. Азыр кагаз иштери бүтүп, аныкталып, такталды. Эми ошол жерди дароо зымды тартып, кайтарууну күчөтүп, анан ошол жерде жашап аткан жарандарды жер которуп башка Ошко же Бишкекке башка жакка кетпеш үчүн ал жердеги жашоонун жакшыртыш керек. Бардык шарттар түзүлүш керек. Акыркы мына 2 жылдан бери ал жакта согушта кыйраган үйлөрдү калыбына келтирип, жаңыдан куруп, айлык маянасын көтөрүп, пенсия пособиясын көтөрүп, бардык болгон күч аракетин жумшап атат. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомен Ятимов комиссиялары толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Эми бул документтерге эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтүп, аларга президенттер кол коюш керек. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жай талаштан улам аймакта көп чыр чатактар чыккан. 2021-жылы апрель, май жана 2022-жылы сентябрь айларында кандуу кагылыштар болгон. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. УКМК жарандардан молекулярдык генетикалык акы төлөнүүчү изилдөөлөрдү жүргүзүүгө ыйгарым укуктарды алууну пландап жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык соттук эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө жана улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. 2024-жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бөлүмдөрүнүн биринде адамдын ДНК-сын анализдөөчү лаборатория ачылган. Ал биологиялык туугандыкты аныктоого жана соттук медициналык экспертиза жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бул республикадагы жалгыз лаборатория болгондуктан көпчүлүк жарандар генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн чет элдик адистерге кайрылууга аргасыз. Анализдин бул түрүн жүргүзүү оор жана өзгөчө оор кылмыштардын алдын алуу жана бетин ачуу үчүн заманбап, натыйжалуу чечим болуп саналат деп айтылат мыйзам долбоордун негиздемесинде. Мамлекеттик цирк, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин карамагынан чыгарылды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Маалыматка ылайык, Абубакир Изибаев атындагы цирк мамлекеттик ишкана катары кайра түзүлүп, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин карамагына өткөрүлөт. Мекеме толугу менен өзүн өзү каржылоого өтүп, уставы жаңыланары айтылды. Токтом расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда быйыл ыйык Рамазан айы 1 марттан тарта башталат. Ага ылайык өлкөнүн бардык облустарында жана калктуу конуштарында ооз бекитүү жана ооз ачуу боюнча атайын календарлар да чыгарылган. Ага катар 28 февраль күндүн кечесинде өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Орозо кармоо ислам дининдеги 5 парздын бири. Рамазан айы 30 күнгө, кээ бир күндөрү айдын жаңырышына карап 29 күнгө созулуп, Орозо айт майрамы менен жыйынтыкталат.
12 айдын султаны болгон касиеттүү Рамазан айы да кирип келди. Орозо айы быйыл 1 марттан башталат. Ага ылайык 28 февраль күндүн кечиндеси өлкө аймагында бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Муфтият бул даталарда күн менен айдын чыгуусуна карап, орозо кармоодо бир күнгө айырма болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Жараткан Алла субхана тааланын беришендүүлүгү менен буюрса быйылкы жылкы Рамазандагы келип калды. Рамазан буюрса эртең менен 1 март күнү таңамал saat 6-11'e чейинки аралыкта ооз жабылып, 1-күн Рамазандын быйылкы Рамазан орозосу кармалат. Бул Алла Таала берип аткан убакыттарды текке кетирбей, мына кечки куфтал намазынын убагында таравих башталат. Таравих намазы бул бир эле жолу келет, болду кетти. 40 рекеттен. Эгерде биз таравихтин күнүндүк өзүнүн фазилатын, берекесин, соогун айтпаган күндө дагы рекетине саждага алып караганда бир рекетине 2ден сажда болуп, ошол 20 ракат таравих окуй турган болсо 40 сажда ашыкча кылып атасыз. Орозо кармоо исламдагы 5 парыздын бири. Рамазан айында адамдар сыйынуу жана жакшылык иштерди көбүрөөк кылуу менен чоң соопторго жетишет. Ошондой эле жардамга муктаж инсандарга жардам берип, Аллага жакындоону максат кылышат. Аталган ай мусулмандар үчүн бир жылда бир келүүчү мүмкүнчүлүк катары саналат. Анткени бул ыйык айда мусулмандардын кетирген катачылыктары кылган амалдарына жараша толугу менен кечирилет. Албетте орозо жан дүйнөнү бир эле бизден орозонун өкүмү эртеден кечке жегенден ичкенден жакындык кылуудан эле эмес, балким ошол ар бир сөздөрдү, туура эмес сүйлөгөн сөздөрдөн, гыйбат, ушак, жалгандан, башка нерселерден да толугу менен тыйылып оңоло турган нерсе бул ушу Рамазандын орозосунда боло турган нерсе. Ошон үчүн бул берекелүү айда биздин момундардын кыла турган ишибиз. Орозомун дегенде орозо кармап, ниет кылып кармагандан сөзсүз түрдө тилден этият кылыш керек. Жалгандан сүйлөбөш керек. Жалган, ушак, бирөөнүн артынан сүйлөп, хасат кылуу, сөз ташуу, чагымчылык кылуу, ошол нерселер орозонун соопторун таптакыр жок кылып кое турган нерселер. Уурулук же бир башка иштер. Ал эми орозо ачылып кете турган нерсе, бул жегенден, ичкенден, жакындык менен бул ооз ачылат. Орозо кармоо менен адамдар ден соолугунда жакшырта ала турганын дарыгерлер айтышат. Ал эми өнөкөт оорусу бар адамдар орозонун алдында дарыгерге кайрылып текшерүүдөн өтүшү керек. Мындан сырткары кант диабети менен ооруган жарандарга, кош бойлуу аялдарга жана балдарга орозо кармоого болбойт. Орозонун ден соолукка пайдасы бар, жакшы. Орозо тутканда ички органдагы шлактар кетет, иммунитет көтөрүлөт. Анан дагы бир нерсе бул оорусу бар, баягы хронический оорулар деп коебуз. Сахарный диабет, ошондой кант оорусу бар, ички органдарында баягы ашказан жара ооруларына тутканга болбойт. Давлениясы бийик болсо, эми ден соолугу жакшы болсо тутса болот. Бир жагынан баягы ден соолукка пайда, экинчи жагынан мындай убакытты үнөмдөйт да. Анан ооз ачканда өтө муздак суу менен ачканга болбойт. Кичине жылуу суу менен ачып, анан 20-30 мүнөттөн кийин тамактаныш керек. Бул жылы зекет битир садаканы электрондук капчык аркылуу да берсе болот. Анда ар бир район айылдардагы мечиттерде атайын QR коддор коюлган. Аталган айда битир садака берүү 5 азыктан туруп, быйылкы орозо айынын бериле турган битир садака бир адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын эсебинде 50 сомдон эсептелди. Буудайдан сырткары он 1 килограмм 600 грамм, мейиз 1 килограмм 600 грамм, арпа 1 килограмм 600 грамм, курма 3 килограмм 200 грамм менен берсе болот. Мейиздин учурдагы баасы 750 сомдо, ондун баасы 80 сомдо, арпанын баасы 90 сомдо, курманын баасы 900 сомдо түздү. Рамазан айында адамдар таң аткандан күн батканга чейин даам татпай коюу менен гана чектелбейт. Орозо кармаган адам колун жаман иштерден, арам ойлор менен, зыяндуу сөздөрдөн тилин сактаганга аракет кылышы керек. Мындан улам коомчулук бул айды чыдамсыздык менен күтүп, жакшы тилектерди тилеп жатышыптыр. Буюрса кармайбыз, ооба, чыдамсыздык менен күттүк аябай. Буюрса эртең бүгүн саарлыкка туруп Рамазанды кармайбыз. Тайрыктар болду да, секинден кайдан табыз. Көрүлөбүз Рамазан айын. Ооба, күтүп келгенбиз. Белгилей кетсек, өткөн жылы Рамазан айы 11 мартта башталып, айт майрамы 10 апрелге туш келген. Аталган ай мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелип, ислам дининин 5 негиздеринин бири болуп саналат. Мусулмандар бул айда таң зардан күн батканга чейин ооз бекитип жүрүүгө тийиш. Толбой Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбыздын топтомун түздү. Алдыда дүйнө кабарлары эфирибизди улантат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.